Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүнкү видеодо жусайдан эң жөнөкөй жана даамдуу салат жасайбыз. Ал үчүн 4 байлам жусайды жууп тазалап алдым жана кайнаган сууга салып 2 мүнөт кайнатып алабыз. Суу кайнап чыккандан кийин 2 мүнөттөн ашырбайбыз, анткени жусай бир аз жумшарып, бирок эзилип кетпеш керек. Ошондуктан бат эле кайра дуршлагка сүзүп чыгарып алабыз. Андан кийин өңү жашыл бойдон калсын десеңиз, анда муздак сууга чайкап алсаңыз да болот. Ал эми 1-2 баш пиязды ичке туурап алабыз. Жана суу майды ысытып, пиязыбызды кызарта кууруп алабыз. Баары даяр десек болот. Эми жусайды майдалап, бир аз кыскартып кесип алгандан кийин ичишке салып, салатыбызды чогултабыз. Жусай тузду жактырбайт, ошондуктан бир аз гана туз алат жана кызыл ачуу перец, таттуу паприка, кара мурч, кориандр сөзсүз түрдө кошулат жана чеснокту, сарымсакты майдалап алабыз. Анан соевый соустан 1-2 кашык кошуп, чай кашык менен куурулган пиязды салабыз. Салатыбызды аралаштырып, бир аз муздатып бере берсек болот. Мына достор, витаминдүү, жеңил жана тез даярдалуучу салатыбыз даяр болду. Мындай салатты эт менен, тоок менен же жөн гана күрүч менен деле абдан сонун болот. Эгер бул видео жакса, анда класс басып, каналыма катталыңыздар. Суроолор болсо комментарий жазыңыздар.